Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыздын кептик темасы мүчөл тоюңуз кут болсун. Ал эми грамматикалык тема атоочтук баяндооч. Бүгүн сабакта биз силер менен жаңы текст менен таанышабыз, аны көркөм окуйбуз жана мазмунуна түшүнөбүз. Сүйлөмдөрдү туура түзүп, ал сүйлөмдөрдөгү баяндоочторду таба алабыз. Ата-бабалардан калган салттарды, улуттук баалуулуктарды унутпоо керектигин түшүнөбүз. Анда эмесе, сабагыбызды баштайлы. Балдар, бүгүнкү сабакты баштоодон мурда мен силердин көңүлүңөрдү төмөнкү сүрөттөргө бургум келет. Кана эмесе балдар, бул сүрөттөрдү карап туруп ойлонуп көргүлөчү. Бул сүрөттөрдүн арасында байланыштырып турган негизги бир сөз кайсы болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, биринчи сүрөттө календарь тартылган, экинчи сүрөттө чыгыш календари тартылган, үчүнчү сүрөттө астрологиялык календарь тартылган, төртүнчү сүрөттө куттуктоо, ал эми бешинчи сүрөттө белек тартылган экен. Аны ойлонуп көрдүңөрбү балдар? Бул беш сүрөттү бириктирип турган, байланыштырып турган негизги бир сөз эмне болушу мүмкүн? Албетте балдар, буларды бириктирип турган нерсе бул туулган күн деген сөз. Биз туулган күнүбүздү календарьды карап күтөбүз. Календардагы туулган күн боюнча астрологиялык төлгөө кылабыз. Жана дагы туулган күнүбүз келгенде каалоо тилектерди угуп, белектерди кабыл алабыз. Кана эмесе анда балдар, келгиле туулган күн жөнүндө ассоциативдик кластер түзүп көрөлүк. Туулган күн дегенде оюңарга биринчи эмне келет? Белек келет. А белек дегенде кымбат баалуу белек келет. Туулган күн дегенде апабыз келет оюбузга. Апа дегенде мээрим, сулуулук келет. Туулган күн дегенде оюбузга дагы эмне келет? Торт келет. Торт дегенде таттуу даам келет экен. Туулган күн дегенде дагы эмне келет оюбузга? Үй бүлө келет. Үй бүлө дегенде ынтымак келет. Туулган күн дегенде юбилей келет. А юбилей бул чоң апам, чоң атам, таята, тайэнебиздин юбилейи. Туулган күн дегенде календарь эске келет экен. Календарь дегенде гороскоп жана дагы календардагы 12 ай келет экен. Карагылачы балдар, туулган күн деген сөз боюнча канча сөздөрдү таап жаздык? Анда эмесе балдар, келгиле. Ушул сөздөрдү катыштырып, бир нече сүйлөм түзүп көрөлүк. Мисалы үчүн мен 3 сүйлөм түздүм. Эжем туулган күнүмө арнап таттуу торт бышырып берди. Апамды туулган күнү менен куттуктап, өз колум менен белек жасадым. Чоң апам абдан мээримдүү адам. А силер болсо дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазгыла дагы жанагы кластер боюнча 3 сүйлөм дептериңерге жазгыла. Жазып жатканда ар бир сөздү таза, тыкан жана дагы тамгаларды элементи менен жазганга аракет кылабыз. Жаздыңарбы балдар? Азаматсыңар. Эми андай болсо, келгиле төмөнкү сүйлөмдөрдү окуп көрөлүк. Толкуп жаткан ысык көл. Толкуп жаткан эмне? Бул сүйлөмдүн баяндоочу ысык көл экен. Баяндооч ысык көл. Ысык көл бул эмне? Зат атооч. Бул жерде баяндоочтун милдетин эмне аткарыптыр? Зат атооч аткарат экен. Сабыр деген менмин. Сабыр деген ким? Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу менмин деген ат атооч аткарды. Демек, бул жерде сүйлөмдүн баяндоочун ат атооч аткарыптыр. Анын жашы 25-терде. Анын жашы канчаларда? Анын жашы 25-терде. Баяндоочтун милдетин санатооч аткарды. Балдар, көрдүңөрбү? Ар дайым эле баяндооч кыймыл аракетти билдирген сөздөрдөн тура бербейт экен. Кээде ал зат атооч, ат атооч, сан атооч, сын атооч сөздөрдөн да турушу мүмкүн экен. Эгерде сүйлөмдө баяндооч зат атооч сөздөрдөн болсо, анда ал атоочтук баяндооч деп аталат экен. Ал эми атоочтуктар деп биз эмнелерди айтчу элекпи? Зат атооч, сын атооч, сан атооч жана сан атоочту айтабыз. Азаматсыңар. Анда эмесе келгиле жаңы текстти окуудан мурда биз жаңы сөздөр менен таанышып көрөлү. Белгилөө, отмечать, салт,
Традиция. Байыркы, древний, эсептелет, считается. Мүчөл жашы. День рождения, который отмечается раз в 12 лет. Анықтағанда, когда определяли. Келгіле балдаранда кейінки текстке өтөлі. Мүчөл тойыңыз құт болсын. Илгери кыргыздар, сиз канча жаштасыз деп сураган эмес. Сиз канча мүчөлгө толдуңуз, же сиз канча мүчөлүүсүз деп сурашкан. Мен 2 мүчөлүүмүн, же мен 3 мүчөлүүмүн деп жооп беришкен. Бул байыркы салттардын бири. Кыргыздар туулган күндөрүн жыл сайын белгилеген эмес. Алар ар бир 12 жылдан кийин той тамагын даярдап, мүчөл тоюн өткөрүшкөн. Кыргыздын элдик жыл сүрүүсү 12 жаныбар менен аталган. Ал жаныбарлар чычкан, уй, жолборс, коён, балык, жылан, жылкы, кой, мечин, тоок, ит жана домуз. Кишинин жашын аныктаганда кайсы жылы төрөлсө, ошондон баштап ирети бузулбай санала берген. Адатта бала 13 жашка чыкканда бир мүчөлүү болот. Биринчи мүчөлдү 12 эмес, 13 деп эсептелгени адамдын курсакта жатканын кошуп эсептөөгө байланыштуу болгон экен. Ар бир Норуз келген сайын ушул жылы кимдин мүчөлү болсо, алар үчүн 2 майрам биркелет. Туулган жылы жана жаңы жыл майрамы. Кийинки жаштар бул салтты билбей, башка элдердин салты боюнча жыл сайын туулган күндү белгилешет. Балдар, көрдүңөрбү? Мүчөл жаш деген эмне экени жөнүндө биз маалымат алдык. Өзүңөр көргөндөй эле, бул тексттин көлөмү бир аз чоңураак, а бирок мааниси боюнча абдан жөнөкөй жана бизге түшүнүктүү экен. Келгиле, эгер түшүнгөн болсоңор, анда текст боюнча тапшырмаларды аткаралы. Суроолорго жооп бергиле дейт. Сенин туулган күнүң качан? Кыргыздардын жыл сүрүүсү боюнча силер канча мүчөлүүсүңөр? Балдар, мен силерге айтып бердим, ар бир 12 жылда бир мүчөлүү болот экен. Демек силердин азыр канча мүчөлүүсүңөр? Кыргыздын жыл сүрүү календари боюнча силердин жылыңар эмне экен? Эгер билсеңер, аны айтасыңар. Туулган күндү жыл сайын белгилеген туура деп ойлойсуңарбы? Биз жаңы эле тексттен окудук, кыргыздар туулган күндү 12 жылда бир белгилеген экен. Силердин оюңарча кандай деп ойлойсуңар? Биз жыл сайын көнүп калгандай эле жыл сайын белгилегенибиз туурабы, же болбосо эски салтты кайра калууна келтирип 12 жылда бир жолу белгилегенибиз туурабы? Сүйлөмдөргө суроо түзгүлө дейт. Келгиле. Төмөнкү сүйлөмдөргө суроо түзөлү. Кыргыздар туулган күнүн ар бир 12 жылда бир жолу белгилешкен. Экинчи сүйлөм. Кыргыздын жыл сүрүүсү 12 жаныбардын аты менен аталган. Адатта бала 13 жашка чыкканда бир мүчөлүү болот. Кийинки сүйлөм. Адамдын курсакта жатканын кошуп эсептөөгө байланыштуу. Акыркы сүйлөм. Кийинки жаштар бул салтты билбей, башка элдердин салты боюнча жыл сайын туулган күндү белгилешет. Кана эмесе балдар, дептериңерге жазгыла. Жазып бүттүңөрбү? Бүткөн болсоңор келгиле, анда текшерип көрөлү. Туура жазып турсуңарбы же туура эмес жазып турсуңарбы? Биринчи суроо, сүйлөмдүн суроосу. Кыргыздар туулган күндү канча жылда бир жолу белгилешкен? Экинчи сүйлөмдүн суроосу. Кыргыздын жыл сүрүүсү канча жаныбардын аты менен аталган? Үчүнчү сүйлөмдүн суроосу. Бала канча жашка чыкканда бир мүчөлүү болот? Төртүнчү сүйлөмдүн суроосу. Ал эмнеге байланыштуу болгон? Бешинчи сүйлөмдүн суроосу. Кийинки жаштар туулган күндөрүн кантип белгилешет? Балдар, түзгөн суроолоруңар туура экен? Эгер туура эмес болсо, анда өзүңөрдүн катаңарды оңдоп алгыла. Келгиле, анда кийинки тапшырмага өтөлү. Кийинки тапшырма болсо, туулган күн деген сөзгө синкпен түзгүлө. Дептериңерге отуруп алып, шашпай, туура кылып синкпен түзгүлө. Синкпен түзгөндү баарыбыз жакшы билебиз. Андан кийинки тапшырма болсо, дептериңизге төмөнкү схеманы толтурабыз. Бул схеманын ортосунда үй бүлөм деген сөз турат. Жана дагы үй бүлөнүн мүчөлөрү жазылган. Ар бир үй бүлө мүчөсүнүн атын, жашын жана жылын жазып чыгабыз.
атаңардын, апаңардын, өзүңөрдүн жана бир туугандарыңардыкын жазып чыгасыңар. Балдар, мен силерге мисал катары өзүмдүн үй бүлөмдүн мүчөлөрү жөнүндө жазып толтуруп койдум бул схеманы. Кана көңүл буруп көргүлөчү. Мисалы, үй бүлөм. Атам, атамдын аты Өскөнбай. Ал 63 жашта. Ал тоок жылында туулган. Апам, апамдын аты Керез. Ал 61 жашта. Домуз жылында туулган. Менин атым Фарида. Мен 36 жаштамын. Домуз жылында туулгам. Сиңдимдин аты Тинатин. Ал 34 жашта. Ал уй жылында туулган. Көрдүңөрбү балдар? Бул менин үй бүлөм мүчөлөрүнүн жөнүндө толтурулган схема экен. Силер дагы отуруп алып өзүңөрдүн үй бүлөм мүчөлөрүңөр жөнүндө толтуруп чыккыла. Эгерде мүмкүн болсо жашы деген жерге жөн гана жашын жазып койбостон канча мүчөлүү экенин жазсаңар абдан жакшы болот. Эми окуу китеби менен иштеп көрөлү. Китебиңердин 130 бетин ачып, 261-262 көнүгүүлөрдү карагыла. 261 көнүгүү. Көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү коюп, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Дептериңерди ачкыла дагы, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Сүйлөмдөрдүн аягындагы мүчөлөрдү туура кылып көчүрүп жазганга аракет кылгыла. Жана дагы сүйлөмдөрдү көчүрүп бүткөндөн кийин баяндоочтордун астын чийгенди унутпагыла. Кийинки тапшырма 262 көнүгүү. Суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо. Силердин класс жетекчиңер ким? Экинчи суроо. Окуу бөлмөңөр канчанчы? Үчүнчү суроо. Ошол сиздин кесиптешиңизби? Төртүнчү суроо. Анын атасы канчада? Бешинчи суроо. Сенин атың ким? Алтынчы суроо. Ысык көл ушулбу? Балдар, суроолорду жазбастан эле дароо эле жоопторун жазгыла. Жана дагы жооп жазып жатканда сүйлөмдөрдү толук, так жазганга аракет кылгыла. Ооба, жок деген кыска сүйлөм жооптор туура эмес болуп эсептелинет. Андай эмесе, келгиле бүгүнкү сабагыбызды бышыктайлы. Бүгүн сабакта силерге эмне кызыктуу болду? Сабакта берилген тапшырмалардын кайсынысы силер үчүн оор болду? Эмне үчүн? Бүгүнкү сабакта өзүңөргө пайдалуу бир нерсе үйрөнө алдыңарбы? Бүгүн сабакта силер үчүн эмне кызыктуу болду, балдар? Пайдалуу, жаңы, эмне жаңылыктарды ала алдыңар? Ойлонуп көргүлөчү. Андай эмесе үйгө тапшырма. Балдар, кырдаалдык тапшырманы аткарып келебиз. Досуңдун туулган күнүнө деп даярдап койгон белегиңди сындырып алдың. Кайрадан жаңысын сатып алайын десең, акчаң жок. Акча эмес, жада калса, убактың да жок. Эмне кыласың? Дептерге жазып, текстеги баяндоочторду таап келгиле. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.